Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı dostlar, hurmatlı жылқы сүйүүчүлөр, чабандес, балбандар. Ноокаттын Насир Нисанов айылдык аймагындагы Чештөө айылына Асамидиндин ошол экинчи атын тартып көрсөтөбүз. Биринчи номерде өзүңүздөр көргөн жанагы торат таза кандуу кыргызылык сатууга чыкты. Алдыңыздардагы жан башында К деген табыросу менен алдыңыздардагы көк аттын сиздерге бир маалыматын беребиз. Эгерде ат жакса келип көрүп соодалашып балашсаңыздар болот. Мойну башы узун келишкен бир көк аттын фанаттары көрсөңүздөр болот экен. Асамидин, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Денсаулык, иштери жакшыбы? Иштери жакшыбы? Жакшы. Так, иншалла. Кандай аттын маалыматын бересиз бир ат тууралуу? Сайдыл ака, Карабайыр ака. Карабайыр. Карабайыр. Кайсыл жактан келди? Ат тууралуу айта бергөн. Сайдыл ака, бизге бу келгенде көп болуп калды ака. Килодан бери ат тemiz Сайдыл ака. Миниллек. Ат миниллек 20-25 күндөн бери жеп үчүйлө турат. Ат бизге келгенден бери өтө катты шеткен эт алып кетти дагы. Кинойло бир бастырып көрбөдө ака. Жанары. Аттын улагы ишенипти Сайдыл ака, чалып жүргөн. Улак ишеништүү. Жашы канчасы болуп калды? Жашы 5 жашар экасы. 5 жашар экасы. Жанары. Бою 55 плюс ака. 1.55 плюс. 60га жетпей калат. 60 жетпей калат. 60га жетпей калат. Табыро жүдө басылган экен, энге окшойт, Энге. Энге басылган. Өтө пушкан ат баягыда белдүү ат Сайдыл ака. Серьезный ба көп чаккандай. Мүчөлөрдү бир сындаңыздарчы. Мүчөлөрү зор. Мүчөлөрү жакшы. Азыктарын Бою 1.60 чыкпайт дедик, 55тен жогору. Жашы экасы дедик, 5 жашар. Туяктар. Табыросу. Табыролору бар ака. Эмнеде табыросу? Буну сурап калсак сен көрсөтүп бересиң, келип сурагандарга. Мен мурду көрсөтүп бере турам болду. Чала арка жагын аттын чаккын өтө квадратный ака. Ат жакшат экен бирок. Арка жагынан барасаңыз баягыда белдүү. Бастырып койчу мурда. Эми улагы тууралуу кандай маалымат бересиз? Самид ака, бул чалып жүргөн ат ака, улагы ишеничтүү. Өзү муту бийил чыгам деп алды эле ака, сата берели. Азмат тийип. Сен жогоруда бир атты алдык эле деген ушул, Өзүн чабам деп алды. Мутуга ат көп келет иншалла эле. Муту үйлөн. Жакшы. Жебич денсаулыгында айып жокпу? Жебич ама катты жейт ака. Катуу жейт. Ат сал азыр минуайла койлу ака, өзү ham 15-20. Туяктары бир айга жакындан бери турат да. Айып жок иншалла. Жаны калат болгон үчүн келгенде эле. Канча дейбиз эми? Гималай дейбиз немесин? Каймалатын Гималай деп. Гималай дейбиз, Канча дейбиз баасын? Ака, баасын мындай талашып кете турган эле, жакын коем. 220 миң ака. $2500 экен, Жакын эле ака. Жакын, Айтылган баасын кем болот? Соодалашып, достор баалашып көрсөңүздөр болот. Бул аттын шылтоосунда Асамидиндин аттарын келип көрүп кетсеңиздер болот экен. Келе бериңиздер. Аттын түрү бар экен үйүндө. Анан дагы калган суроолорду Асамидинден сурасаңыздар болот. Соодага береке Асамидин.